Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Агайдын өзүн өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат китебинен номер 16 сабак өзүн өзү тарбиялоонун усул, ыкмалары, жолдору деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Инсандын өзүн өзү тарбиялоосу коомдогу тарбиялоонун жалпы системасынын бир бөлүгү. Башкача айтканда, өзүн өзү тарбиялоо бул үй-бүлөдө, бакчада, мектеп, университет жана башкаларда тарбиялык процесстин системанын бир бөлүгү. Бирок ошол эле учурда анын зарыл бир бөлүгү, экинчи тарабы, экинчи жагы болот. Себеби тарбиялоо бул тарбиячынын жана тарбиялануучунун максаттуу кызматташуусу, ишмердүүлүгү деп атасак да болот. Демек, тарбиячы эң негизгиси тарбия берүүгө умтулса, тарбиялануучу да ошол нерсени алууга, өзгөрүүгө, өсүүгө умтулуусу туура болот. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, тарбиялоо усулу бул тарбиянын максатка жетүү жолу болсо, тарбиялоо ыкмасы ошол усулдун жекече берилиши. Башкача айтканда, ыкмалар усулдардын бөлүкчөлөрү. Биринчиден, жалпысынан өзүн өзү тарбиялоо бул адамдын аң сезими, ыйман адамгерчилиги, жан дүйнөсү, көз карашы жана башкалардын баардыгын өстүрүү, калыптандырууга ынандыруу, өзүн өзү кызыктыруу зарыл. Аңгеме, лекция, консультация, жолугушууларга катышуу, тиешелүү багыт боюнча адабий, илимий популярдуу китептерди окуу, телерадио берүүлөрдү көрүү, мазмундуу сүйлөшүүлөргө катышуу, ошондой эле интернетти пайдалануу жакшы натыйжа берет. Ал эми жакшы адат, көндүм, жүрүм-турум, манера, дене боюн чыңдоо, ишмердүүлүгүн уюштуруу жана башкалардын баардыгы бул көнүгүү, үйрөнүү, машыгуу, кайталап жасоо, кырдаалды түзүү, өзүн башкаруу, ошондой эле өзүнө өзү талап коюу, көзөмөлдөө, тыюу салуу жана башкалардын баардыгы бул жакшы жардам берет. Эми булардын ар бирине кыскача токтолобуз. Адам өзүн акыл-эс, ыйман, аң сезимин тарбиялоодо ошол аңгеме, сабак, лекция, окуган китептеринен алган маалыматтарды таасирлери аркылуу өзүн өзү ынандыруу, кызыктыруу ыкмасын пайдаланса да болот. Ошолорду кайра-кайра ойлоп, элестетип, өзүнүн ички жан дүйнөсү аркылуу аң сезими, эркине таасир берүү, көз караш, ой пикир, сезимдерин өзгөртүү. Демек, өзүн өзү ынандыруу аркылуу адамда жашоо максаты, мазмуну, идеяларды түптөн өзгөртүп, туура жолго түшөт. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, бул жерде дагы агай өтө маанилүү ойду айткан. Эгерде эң негизгиси өзгөчө акыл-эс, аң сезим бул ыйман жактан өзүн өзү тарбиялоодо. Китеп окуунун, башкача айтканда, окуп өзүн өзү тарбиялоонун мааниси өтө чоң. Ал аркылуу биринчиден дүйнөнү, табигатты, аалам кубулуштарын, турмуштук проблемаларды таанып билет. Экинчиден, окуу аркылуу адамдын акылы, аң сезими, мүнөзү, көз карашы таанып билүүсү, рухий дүйнөсү өсөт. Үчүнчүдөн, китеп окуу аркылуу анын идеясы, образдары, сюжет аркылуу адамдын адептик, ыймандык, мекенчилдик, эстетикалык, рухий жан дүйнөсү, маданий, саясий көз карашы өсүп, өзгөрөт. Анда эмесе, урматтуу угармандар, Конфуцийдин сөзү менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Акылман китепти көп окууну, андан да көп окугандары жөнүндө ойлонууну сунуштаган. Тажрыйба үлгүнү көп үйрөнүүнү сунуштаган. Демек, булар жөнөкөй ыкма болуп көрүнгөнү менен адамды чыныгы акылмандуулукка, жакшы болуп өнүгүүгө алып келет деп эсептеген. Демек, урматтуу угармандар, биз китептен залкар ойлорду, элдик акылмандуулуктарды, үлгү образдарды алабыз. Ошондой эле жүрүм-турум, сүйлөө, мекенчилдик, табигатты сактоо маданиятын жана адебин үйрөнөт экенбиз. Баарыңыздарды китеп окууга чакырабыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан кездешкенче саламатта калыңыздар.